дене өзүндө катып калат да, эчтеке чувствовать этпей. Ошол женсебет өткөн жерде анан кийин ушундай болуп атпайбы? Молдап келип окутуп көргүлө дедим, молду деле алып келип окутуп көрдүк. Кочкор Ата шаарында 42 окуучу белгисиз затка ууланды дейлген окуя дал ушул мектепте орун алган. Ар жактан бир дүйгөгө окшогон нерсе себептүү болчу да. Мен себилгенде билген жокмун, себеби биз асты жакта турганбыз. Кочкор Ата шаарында окуучулар массалык ууланды дейлген окуяга бүгүн 3-чү күн. 40тан ашуун окуучунун ден соолугуна таасир тийгизген зат эмне экендиги азырда белгисиз. Учурда 23 окуучу ооруканада, алардын 3-өсү эркек. Саат 1-де биздин өзү биринчи сабагыбыз башталыш керек эле орус тилинде. Анан кийин кабинетке киргенден кыргыз тили эжеке келип песке чакырды болду 16-чы кабинетке. Женсовет болот деп ГСБдан гинекологдор келди болчу. Ошо гигиена жөнүндө сүйлөшүп аттык эле. 1 сааттай өткөндөн да уже жаман душно болуп кетти. 10-чу класстан баштап 6-чы класска чейин бир кабинетке тыгып коюшту да. Эжекелер эшиктин эле жанында турат эле, алар эчтеке сезбейт окшойт. Анан кийин жарым саат өткөндөн эле ар жактан бир дүйгөгө окшогон нерсе себептүү болчу да. Анан кийин спирттин жити келди. Спирттин жити келгенден кийин ресе башыбыз айланып, кускузу келди. Анан 10-15 мүнөттөн эле чыккандан кийин кабинеттен ар бирибиз приступ кармап, өзүбүздү жоготуп баштадык да. Жаман странный запах экен. Немеде класста турганда жыгылбадыңар, сыртка чыккандан кийин жыгылдыңар ошондо. Же класста дагы жыгылгандар болду? Жок, класста жок. Дене өзүндө катып калат да, эчтеке чувствовать этпей, ичибизде жаман баягындай тартышып неме болуп атышат. Түшүнбөй калатсыңар, Вообще түшүнбөйт атабыз. Анан кийин өзүбүздү жоготуп эле, жыгылып, турсак эчтеке эстей албай атабыз. Неберем булардын бардыгынын эле нестабильный. Кичине өзүнө келишип туруп эле кайра эле эс болуп атат. Кусуп атат, температура чыгып атат. Келгенде первый помощь көрсөтүштү. Кече дагы капельница куйду. Бүгүн сайдыбы, сайбадыбы билбеймин. Бүгүн да сайды окшойт. Эмнеге мындай болуп атканын вообще түшүнбөйм да. Кайра эле молдап келип окутуп көргүлө дедим, молду деле алып келип окутуп көрдүк. Кайра ошо молду окуп атканда кыздар мындай көбү без сознания болуп атар экен. Без сознания болуптур эртеменден бери 6 жолу. Эс болуп жыгылыптырбы? Эс болуп. 2 жолусунда жыгылыптыр. Калганында мындай өзүнөн кетип, кайра өзүнө келип неме болуптур. Врачтар эмне дедат? Айтпай атат эч нерсе. Жакшы эле деп коюп атат. Кичине мынтип ооруп калгандарын кирип көрөбүз десек көрсөтпөй атат, киргизбей атат. Азыр мен эшик ачык экен, прямо кирип келип алдым. Ата киргизишпей атат. Кызымдын акыбалычы түндө саат 11:30 дагы неме калтырак басып ошондой болду. Мен көрүп турам да, айнектен карап турам да, кызымчы забордун сыртына айнектен карап турам. 6-да дагы болду. Түндө 3:30 дагы болду. 3:30 дагы болдум деди. Бирок кыздарыбыздын колунда телефон жок. Ушунча адам жатып калат, эч кимдин иши жок. Мектептен директор жүгүрүп атат, врачтар, главврач кеткен жок. Түнү менен главврач ушул жерде, инфекционист ушул жерде, 7-8 врач ушул жерде. Бирок башка жактан жарык. Эми врачтар чөнтөгүнөн төлөбөйт го биздин балдаргачы. Минздравмындай достаточно берсе, азыр болгону аммиак деп жазып берди. Бизгечи 6 штук аммиак, ал аммиак 20 сомдон эле экен. Ошо 6 штук, ушул деле жокпу Минздравда? Аммиак жокпу? Биз ошого таң калып атабыз да. Мындай кичине мындай ушунча бала ушундай болду. Тем более мектептин территориясында болду. Мындай карап койсо болбойбу? Эми жазып берген ал өзүбүздүн балдарыбыз, алып келебиз ал. Бизге не жалко, бирок просто мындай кабар албагандан биз өтө обиднабыз азырчы. Биз эч нерсе кылышты билбей атабыз азыр. Мындай мамиле болбойт да. 1-2 бала болсо мейли болчу. Ушунча массовый немеге келип карабайт атат. Ошол женсовет өткөн жерде анан кийин ушундай болуп атпайбы? Бизге неизвестно, азыр бул коридордо болдубу, анын ичинде болдубу? Ар ким ар беле деп атат да, версия көп. Жалпы дарыгердик практика борборуна Кочкор Ата шаарынын 11-майда саат 2-де тез жардам бөлүмүнө чакыруу келди. Бул жерде Кочкор Ата шаарындагы 15-мектепке ушул 2-3 окуучунун акыбалы начар сезишип атат деп. Тез жардам бөлүмүнөн барып, ал жерден бул жерге
жугуштуу оорулар бөлүмүнө алып келдик. Андан кийин дагы ошол окуучулар дагы келе башташты, мугалимдер өздөрү дагы алып келе башташты, жардамдашкан жанындагы окуучулар дагы алып келишти. Жалпысы 11 май күнү 39 окуучу келди. Тезинен ошол жугуштуу оорулар бөлүмүнүн бардыгын даярдап, медициналык кызматкерлер өз убагында биринчи медициналык жардамдарды берип баштадык. Азыркы учурда абалдары туруктуу, жакшы сезгендерди кечээ күнү дагы, бүгүнкү күнү дагы чыгардык, өзүнүн ата-энелерине консультацияларын берип, үйүндө дагы кандай кароо болуш керек, кайсы дарыларды ичиш керектигин бардык маалыматтарды берип жатабыз. Бардык жардамдар көрсөтүлүп атат. Министрлик тараптардан дагы дары-дармектер азыр жетиштүү, жардам көрсөтүп атабыз. Абалдары туруктуу. Жалал Абад областтык токсикологду кечээ күнү дарыгери келип консультация кылып берип кетти. Бүгүнкү күндө ошол Нокен районунун администрациясынан ошол балдар психологдорун ошол Жалал Абад областарынан келип ошол иш-чараларын өткөргөнгө дагы чакырдык. Керектүү ошол анализдер алынды. Гемодинамический показатели деп коебуз, ал жактарынан мындай патология жактары жок. Ууланган болуп чыктыбы? Эмне болду? Эми ал ууланганын так дана биз ошол СЭСке бердик, өзүбүздүн Нокен райондук ошол СЭСке бердик, ошол жактан жыйынтыктарын эми чыгарышат. Үйүнө чыгып кайра кайтып келип аткандар болуп атпы? 5 учур болду. Ал эми ошол 11 май эмес, ошол 12 май күнү өздөрүн жакшы сезип, ата-энелер дагы ушу үйгө барганда дагы өзүбүздүн көзөмөлүндө болуп, жакшыраак карап туруп неме кылабыз деп алып кетишкендер дагы болушту. Бирок анан кайра кичине абалдары, баштары айланып, көңүлдөрү айланганына байланыштуу ошол жерде эле көзөмөлдө, медициналык көзөмөлдө болуп турсун деп кайра келишти. Ушу жаңы келгенде 39 окуучунун ичинен 5-өсү орто оор абалда болчу. Азыр эми бүгүнкү күнгө турукташып калды. Анын оор абалдагысы жок. Оор абалдагысы жок. Кандай симптомдор болот окуучуларда? Баш айлануу болуп атат, көңүл айлануу, баш ооруу, анан ошол кичине аба жетишпегендей өздөрүнүн ошол мындай тревожное расстройство деп коебуз. Ошол убакта мындай 2-3 окуучу катар мындай жыгылып, ошол бет эмесин жыгылганына байланыштуу аларда коркуу сезими пайда болгон да. Булардачы ошол мен дагы ушундай состоянияда болуп каламбы деп ушундай сезим пайда болгон да. Кочкор Ата шаарында 42 окуучу белгисиз затка ууланды делген окуя дал ушул мектепте орун алган. Мектепте дезинфекция иштери жүрүп, окуу процесси убактылуу токтотулду. Биздин шаар мэриясынын буйругу негизинде мындай чогулуштар далай эле жолу өтүп жүрөт. Далай эле жолу өткөрүп жүргөнбүз. Ошол күнү саат 1-ге чогулушка чакырганбыз. Чогулуш 35 мүнөттүн ичинде бүттү. Бирок ошол учурда биз эч кандай жыт деле билген жокмун. Чогулушка өзүм да катыштым. Эч кандай бизде мындай эч нерсени сезген жокмун да, кыскасычы. Анан 35 мүнөттүн ичинде окуучулар чыгып кетти. Чыккандан кийин өзүм сабакка бардым. Бир убакта окуучулар чакырып калышты. Ушундай эжеке балдар жыгылып атат, эсип атат деп. Аңча биз скорый чакырдык. Скорый менен биринчи 4 окуучуну алып келдим. Акырынан анан бирден келип ушул окуя ушундай болду да. Мен себелгенди да билген жокмун, себеби биз асты жакта турганбыз. Артта окуучулардан билбейм, мен эч кандай маалыматым жок бул боюнчачы. Бизге 2 күнгө мектеп жабылды. Себеби дегенде биздин мектепте ошо тазалоо, дезинфекция иштери жүрүп атат. Мектепте азыр карантин. Канча окуучу бар мектеп жалпы? 1373 окуучу бар бизде. Жалпы. Бул экинчи сменада болуп атат бул окуя.